Айжан Усупбекова сот департаментинде дээрлик 20 жылдан бери үзүлү эмгектенип келе жаткан тажрыйбалуу кызматкер. Бул жылдар аралыгында ал өз ишине берилгендиги, жоопкерчиликтүүлүгү менен айырмаланып, бир нече сыйлыктардын ээси болгон. Учурда эки кыздын мээримдүү апасы болуп, үй бүлөсүнөн сырткары жумушунда дагы үлгүлүү айым катары таанылып келет. 2005-жылы келгем. Иш алып баруучу болуп баштагам ушул департаменттен эле. Анан акырындан жетектөөчү адис болуп, азыркы 3 жылдан бери башкы адис болуп эмгектенип келатам. Биздин эми сот системасында Нарын облусунда айымдар караганда эркек адамдар пайызы көбүрөөк түшөт да. Ишибиз болсо кадр маселелери боюнча иш алып барабыз. Биякта бир 3-4 адис иштейбиз. Энелердин урматына 2012 жылдан бери жыл сайын май айынын 3-жумасы апалардын майрамы белгиленип келет. Бул күндү утурлай сот департаментинин Нарын облустук башкармалыгы дагы өздөрүнүн куттуктоо сөздөрүн арнашты. Сот тутумунда бүгүнкү күндө 200-дөн ашык сот кызматкерлери иштейт. Анын ичинде айымдар, биздин кыздар иштешет. Ошол бүгүнкү күндө ошо айымдардагы эркектер кандай жумуш аткарса, булар да алардан да кем кылбайт, кем калышпайт да бүгүнкү күндө. Ушул эле сот департаментинде кадр бөлүмүндө, андан тышкары сот аткарчыларда дагы айымдар иштейт. Булар аял кишилердин орду чоң бүгүнкү күндө. Эмгегин зор деп баалайбыз. Эне бар, эне бейиш эненин таманы деп коп эмес беле. Бул эне болбосо, эненин тарбиясын көрбөсөк, бул даражага жетип, мен ойлойм, бул кызматка келмек эмес болушум керек деп. Ушул энем бар үчүн ушул кызматта иштеп, аркалап жүрөм. Энелерди ар дайым ардактайбыз, баалайбыз. Агай, сиздин бүгүнкү майрамыңыз менен Нарын облусу боюнча сот системасында эмгектенген кызматкерлердин 40%-ын айымдар түзөт. Бул көрсөткүч айымдардын аталган тармакта активдүү жана жоопкерчиликтүү кызмат өтөп жатканын тастыктап турат. Сот системасында айымдар өз ишинде так, принципиалдуу жана адилет мамилеси менен айырмаланып, жогорку ишенимге ээ. Ошол эле учурда алар үй бүлөдө мээримдүү эне, сүйүктүү жар болуп, эки тармакты тең алып кетүүгө үлгү болууда. Жумушта мыкты кызматкер, үйдө камкор кожойке болуш айымдардын күчтүү мүнөзүнүн жана жаратмандыгынын далили. Наргиза Жумадили кызы, Бексултан Жолдошбеков, Эленура Ахматбекова, Теңиртау таңы.